Урматтуу мекендештер, мен сөз башында конокторду сыйлап, орусча сүйлөйүн, анан кийин тууганчада айта турган сөздөрүм бар да. Уважаемые гости, уважаемый Евгений Вячеславович, событие, которое происходит сегодня здесь, конечно же, имеет огромное значение для нашей страны. Здесь будет построен целый каскад ГЭС. Сегодня мы начинаем строительство первых 4 ГЭС, но я надеюсь, и последний раз во время приезда Владимира Владимировича Путина мы, Евгений Вячеславович, разговаривали втроем о том, что надо построить как минимум 6 ГЭС. Строительство этих гидроэлектростанций создаст тысячи рабочих мест, в период пика работы 2000 мест только строителей, а с учетом того, что нужно будет транспортники, обслуга и так далее, мультипликативный эффект даст, конечно, 1000 новых мест. И главное, будут рабочие места у местной молодежи. И будет экономическое будущее хорошее у этого региона. Кто бы что ни говорил, не верил, что мы начинаем какие-то проекты. Поверьте мне, обычно, если я что-то начинаю, я все это просчитываю. И поэтому, смотрите, первым делом мы начали движение к экономической, к энергетической независимости. Мы начали строительство подстанции Датка. Сегодня практически подстанция Датка завершена. Работает рабочая комиссия. И скоро мы будем открывать подстанцию Датка, после принятия которой весь юг Кыргызстана будет работать не через Узбекистан, а напрямую получать электроэнергию. Бог даст, может даже в будущем году, я надеюсь, может чуть позже, но мы уже построим линию Датха-Кемин, и мы уже будем иметь свое энергокольцо. Мы будем после строительства Камбараты-1, капсулу которой мы заложим уже осенью этого года. И я думаю, что осенью, когда приедет председатель КНР, уважаемый Си Цзиньпин, мы подпишем меморандум о строительстве 3 гидроэлектростанций, я думаю, с Арджарского каскада в Иссык-Кульской области. Кыргызстан будет полностью энергетически независимым. И Бог даст, мы будем продавать электроэнергию и зимой, и летом, и в Казахстан, и в Китай, потому что уже есть договоренности о строительстве ЛЭП Кемин-Алмата и строительстве линии Кыргызстан-Китай. Конечно же, очень символично, что начало сегодняшнего строительства каскада ГЭС совпадает с большим праздником, российским праздником, с Днем России. Это очень символично. Я хочу поздравить всех. Честно говоря, я выбирал этот день, потому что это Шаршемби, я Шаршенович, сын среды Шаргун, но получилось, что это День независимости России. Я хочу поздравить наших гостей из России, всю Россию, народ России с праздником, потому что я не хочу скрывать то, что мы начинаем такие большие проекты, не только в области энергетики, это, конечно же, благодаря поддержке России и в первую очередь президента России, уважаемого Владимира Владимировича Путина. Я также хочу поблагодарить вас, Евгений Вячеславович, что вы сдержали свое слово. Я помню, как в прошлом сентябре мы здесь закладывали капсулу, вы пожертвовали часы свои. Я хочу сказать, что я отдал ему взамен другие. И я абсолютно уверен, что у нас впереди очень большие дела, очень большие дела. Но и здесь я хочу сказать и о том, что все-таки, конечно же, нам рано успокаиваться. События последних дней, которые произошли в Жетагусе, Джалабаде, когда была перекрыта единственная транспортная артерия, которая связывает север и юг Кыргызстана, заставляют нас задуматься.
мы определенно видим, что есть конкретные силы, которые толкают страну снова к беде, к трагедии. Снова радуются те, кто отдавал приказы в апреле 2010 года убивать безоружных людей. Уже выскочили, как чертики из табакерки, злорадствуют, не скрывают радости. Снова под разными предлогами звучат призывы перекрывать трассы, отключать рубильники, захватывать госучреждения, потому что надежда на то, что власть применит силу, кто-нибудь умрет, и можно будет потребовать Атамбаев кетсин. Вот вся задача. Вот все задачи. И когда, к сожалению, благоразумно молчавший последние 3 года, сбежавший президент Курманбек Бакиев начинает говорить, что вот Атамбаев разрушитель, а я созидатель. Вот возьмите Кумтор, какое было соглашение плохое готовил Атамбаев в 2007-м, и какое прекрасное мы сделали, то есть Максим сделал. Но Бога не боится. Да, между тем соглашением, которое я как премьер-министр начал готовить в 2007 году, но не успел, потому что ушел с этой работы. И соглашением, которое подготовила команда Максима Бакиева, есть серьезная разница, но она в другом. Она не в пользу Кыргызстана. Наоборот, в соглашении 2009 года Центере передается дополнительно 16,5 тысяч гектар, где только балансового золота 40 тонн, а фактически 100 тонн, может 200 тонн, несколько миллиардов долларов. Именно поэтому в 2009 году Максим Бакиев, после того, как соглашение утвердили в парламенте, праздновал в казино в Москве свой первый $1 миллиард. Мы знаем, кто стоит за этими событиями. Мы видим эти уши. Но я одно только могу сказать. И хочу сказать, что по-русски скажу, не дождутся. Не дождутся. Урматтуу менин мекендештерим, ушул жерге келип акыркы болгон окуяларды айтпай кетсем, мен ойлоп турам, силер да туура эмес көрөсүңөр, мен да туура эмес көргөн турам. Анткени акыркы 1,5 жылда мен бир нерсени дагы бир жолу көрдүм. Биздин элибиз тилекке каршы ушакка жакын болуп, ушакка көбүрөөк ишенип калган акыркы 26 жылдын ичинде. Бийликке ишенбей, ушакка ишенип калган. Мына өзгөчө президенттер дайыма ойдогудай чыкпай, азыр деле кантип эле президент тагы иштесин деп, президент жөнүндө, Атамбаев жөнүндө ушак кетсе, батыраак ишенип калат экен тилекке каршы. Мен жөнүндө билесиңер, кандай гана ушактар жүрбөгөн. Мына Атамбаев жөнүндө нарында деле бир генерал кыдырып, Атамбаев арпа аксайды сатты, Атамбаев сандыкты сатты, Атамбаев тигини муну сатты деп жүргөн кечегиндер. Азыр деле келе туялбай керек болсочу. Мына өткөн жылы ошондуктан Садыр Жапаров 3 октябрда Атамбаев Центерадан 3 миллион сом алды, Атамбаев тигини алды, муну алды дегенде мен жөнгөгөм, эл өзү эле түшүнөткөнсө, манан караса эл түшүнбөйт экен. Ар бир үйгө гезит алып барылып, жалган сөз менен DVD кассет алып барылып, элибиз өзгөчө жаштар жаман сөзгө ушакка ишенип кеттир. Албетте азыр деле Садыр Жапаров айтып атат, мен андай эч кандай претензиям жок, тиге депчи, мына официально жаз десек. Садыр Жапаровтан кийин эл ушакка ишенет экен деп, мына Курманбек Салич Бакиевди чагалып бакылдап атат. 2007 жылы Атамбаев соглашение өткөрбөй койдук, туура болду. 2009-да кыйраттык депчи. Мен азыр айтпадымбы? 2009-да мен 2007-де даярдап аткан, билесиңер, мен келгенде Кыргызстандын пайызы 16 болчу болгону Центерада. Мен күчкө салып 33-кө көтөрттүргөм. Ошондо законлуу биле бекитейин деген оюм жок болчу. Бирок мени кетире коюп, 2 жыл созуп туруп, Центерага соглашениеден мен даярдагандан тышкары ол 16,5 миң гектар берип, анын шапкесин алып туруп, уялбай парламенттен бекитип, Конституционный соттон бекиткенде.
Ошол 16,5 мың гектарда жаткан алтындын эле баасы мүмкүн 4-5 миллиардтыр. Ошон үчүн Максимге 1 миллиард беришти да. Эми ошондо оң колу болуп жүргөн Садыр Жапаров, Бакиевдин оң колу, антикоррупционный комитеттин төрагасы болгон Садыр Жапаров акелеп жүргөн мактап күнүтүнү. Кубаныч Эсабеков, вице-спикер парламентте ушу соглашениени бекитип атканда тымпыйып жыргап отурган менин кудам деп. Башка бир жигитиңер атакем деп жүргөн Бакиевди. Кудайдан коркпогондор. Булар эмнеге кумтөр деп чыгып атат? Булар эмнеге экология деп чыгып атат? Анткени Атамбаевка кыйкым табыш кыйын. Атамбаев өзү да урдабайт, балдары да урдабайт, жакындары да урдабайт. Урдаса каматтырам. Ошондуктан мына экология деп элди уулап атат деп кыйкырап атат. Ана мына айтпай жүргөм, чындыкты айтайын мына. Кечирип койгула катыраак десе, мен билесиңер, акты ак деп, караны кара деп айтам. Мына Нарын дарыясына экология жагынан эң жаман таасир эмне берет? Кумтор береби, башка береби? Мына ачык айтайын. Экологтордон сурагылаш эмесиңер. Эң экологический зыян Нарын суусу үчүн Нарын шаарынын канализациясы. 10 000 кишилик жасалган. Hazır ketip atat, geçirip koygula, usu sostu uyat çok. Ар кайсы нерсеси. Нарын суусу, эми Нарын суусун экология деп туруп, Нарын шаарынын светин өчүрүп, жанагы жетегибиздегидей нарындыктарды көчүрүп жүрөлүк буталага. Жанагы жетегибизде балдарды башкарып жүргөн 2 жолу соттолгон каракчы Бактияр Курманов экологиядан билет дейсиңер бал. Дважды судимый бандит билет пе экологияга? Мына ошол эле жетегибизден дептер табылган. Ошол күнү дептер табылыптыр, ким канча акча алган. Атаханов начальник УВДга берсе, ошоодон дептердин изи жок. Эмнеге? Дептерде бир топ аткаминердин фамилиясы дагы бар. Ошол эле милициянын ичинен, чоңдордун ичинен саткынчылар чыккан, агайын туугандар. Анткени бу бийлик Атамбаев жакпайт, камап атат, эч кимди карабайт. Уурдаган президент керек буларга, жанына отуруп, биз да уурда берсек отурат. Же бийлик алмашып кетсе, кээ бирөө ойлоп турат, мен кайрадан ген прокурор болом, мен кайрадан фин полиция болом, бир кайра жырга болом деп. Болбойт андай. Ошолорду камашып керек. Мына эмнеге Жалал-Абадта обл администрация басылды? Мына ачык айтайын. Муну бир күнү силовиктер деле атат. Сыргылып катып отурат. Ошо караколдон бирөө чалыпты да Жалал-Абадка, он чакты киши өлдү. Мына биз азыр баарын талкададык, азыр караколду алабыз, Бишкекке барабыз дегенде, тияк ташып кетип Жалал-Абадты басып алып атпайбы? Чабал өрдөк эрте учат дегенде бул. Буларга мындай да жанагы ачык айтайын. Ошол эле барпылыктарды, сузактыгыларды, обл администрацияны басып алгыла, жолду бугула дегендерге экологияда бир тыйын, Ташиевдин да тагдыры бир тыйын, туугандар. Бир тыйын да. Анткени ошо администрацияны баскандар, жолду бугандар жооп берет. Максат жанагы артада туруп акча бергендер, түрткөндөрдүн максаты Ташиевди бошотуу эмес. Булардын максаты бир эле. Бийликти алмаштырып, Атамбаевди кетириш. Бир эле максат бар да, ачык айтайын. Анткени эмнеге мына азыр кыйкырып атат? Ташиевдин чыгаралык, актайлык тигиби дептим эле, сот созулуп атат деп. Сотту ким созгон буга чейин? Сотту Ташиевдин адвокаттары созгон. Анткени СИЗО отурганы, СИЗОго экенби, мына мен отуруп чыккам. Бул одноместный номер деп айтсак болот. Өзүнчө ичинде умывальниги дагы бар, туалети дагы бар, бардыгы бар. Больницага жаткырса 2 комнат номер. Казакартага чейин алып келип турат. Туган туушкандары. Мындай түрмөнү көрөлөк булар. Түрмөгө мен отуруп чыккам. Парашаны жыттай элек да мындай жатканда. Эмнеге муну чыксын, акталсын деп атат. Эгерде азыркы суроого калса, 1,5 жыл бойдон антистеле Ташиевдер
июльдүн башында чыгат, анысы деле чыгат. Эмнеге акталсын деп кыйкырып атат? Мына кээ бир эжекелерибиз жакында эле Белоруссияга барып келген, Минскке барып келген. Кимге жолукканын билбейм. Келгенден кийин Ташиев акталсын эле чыксын деп калды. Анткени Ташиев акталып чыгып кетсе, анда мындай болот да, Ак үйдү алып тономой бир оюнчук болот да. Ак үйдү алсак президент болобуз. Кыргызстанды дагы бир тонобуз. Албасак акталып кетебиз деген оюн да. Ошон үчүн акталсын деп атат. Булар Ташиевке күйгөн жок. Мына Текебаев бекеринен айткан жок да парламенттен. Ташиевти жанагы заборго түткөндөр ушул жерде отурат тымпыйып деп. Ал киши деле билет. Биз деле билебиз. Ташиев ал барпаңдаган бала. Бирлик эмчилиги бар. Киберде жасап туруп анан ойлонот да. Биринчи ойлонуп туруп жасаш керек. Анан камчы инимди ошентип колдонуп койгон да. Ошол эле Садыр Жапаров чогуу чыккандак да чуркап барып парламентке отуруп калган. А камчыны түртүп койгон. Камчы Ташиев эч кандай күнөөсүз отурат деп атат да. Мына анда мындай сүйлөшөлүк да. Эски совет өлкөлөрүнүн баарында закондор бирдей. Мына ошо Ташиевке окшоп бирөө мен Чингизхандан кем билем, бийликти алалык тыгып туруп Ташкентте Каримовдун отурган жерин качырса, же Назарбаевдин Ак Ордосун качырса, же Рахмондукун качырса, же Путиндикин качырса, 1,5 ал алып бере, же 20-30 жыл алып бере. Же ошол эле мына демократиянын өзөгү деген Вашингтондон Барак Обама отурган ай үйгө тосмосуна секирсе, ошол жерден эле атып салмак да, туугандар. Камчы Ташиевке азыр деле мына акылы жетсе, түшүнсө, туугандарын токтотсо, ансы деле июльдө сот азыркыдай калтырса мөөнөтүн, чыгат боштондукка. Кааласа, ойлонуп туруп иш жасап баштаса, саясатка деле кайра келет. Бирок башка бирлердин колунда курал болуп атпайбы? Ташиев дагы, туугандары дагы, жакындары дагы, айылдаштары бирөөнүн куралы болуп атат. Ушуну көрүп алып туруп кайран элим деп кайгырасың ачайтканда, кайгырасың да. Азыр деле мен билем даярдап атат, эгерде Ташиевди актабаса, туугандарын түртүп атат да, жолду буугула, администрацияны кайрадан баскыла деп. Анткени бу түрткөндөргө, акча бергендерге бир тыйын. Камалса кийин соттолсо Ташиевдин туугандары, инилери, достору камалат. Булар жыргап жүрө берет. Башка бирлердин башына айлантып жүрө берет. Аларды акырын алдыга чыгарып коюп, өздөрү үйүндө отурат да, менин тиешем жок деп, же Германияга качып жатып калат, ооруп атам деп, дарылантам деп. Анан кийин мындай да, урматтуу менин мекендештерим. Мына жанагы жолду бууган аялдарды көрүп алып туруп таң калам да, ойлоном кебирде. Мына айтып атпайбы, баатыр энелер жолду бууп атат деп. Мен мисалы ошолорду баатыр эне деп айтканга тилим барбайт. Мына Курманжандаткай энебиз болгон, баатыр эне болгон. Билесиңер, баласын эртең дарыга асабыз дегенде ачканда биз алып кетелик балаңды дегенде апабыз айткан, баламды алып кетсеңер мына Ак Падашанын аскерлери биздин элибизди кырат. Андан арача бир баламдын башы кетсин деп. Жалгыз Кыргызстанды бириктирген, жалгыз жолубузду буугандар баатыр энеби? Же обонбу? Анан ошо обонду ойлоп тапкан, бул сөздө уят жок, катындарды алдыга чыгарып аркасына жашынган кимдер, эркекпи? Аялдардан пегил, аялдар ыйык нерсе. Алар негизи адам деп айтыш кыйын да, алдыга бирөрдү көндүрүп коюп, же баякы обондорго акчага берип коюп, алдыга чыгарып коюп, качан Кыргыздын адатында бар болчу эле ушу кечирип кагыла менен катындын аркасына жашыныш. Качан болчу Кыргыздын адатында? Уят да. Уят, кайда барсаң бирөөдөн сүйлөшкөндөн уяласың. Мына менин мекендештерим, душман сүйгүсүп айтат дейт, өз күйгүсүп айтат. Мен күйгүсүп айтып атам. Менин тилим ушундай, кечирип койгула, катып айтсам. Президент болуп иштегениме 1 жыл, 6 ай,
12 gün boldu. Har bir gündü sanap atam, açık aytay. Mına 4,5 yıl kaldı. Açındığında mına şaylö 4 yıldan keyin başladı dep atabız. Andan murunla başladı. Içine prezident bolam degenler sabır etkiledi. Bolasınlar el şaylası. Mına elibizde baykuş aldanıp kedet batıra. Bire gelip bal söz ayttırıp kuruvada verse aldanıp kedet. Menden keyin kim bilet silerge kim prezident boların? Yok degende mına 4 yıl kaldı. O baştagın işlerimdi bütürüp salıp keteyin de. Mundan nары Kırgızstan kantip yaşay. Oşonduktan mına menin mekendeşlerim emne derlim. Kayran elbis'te kayran elbis. Şorda elbis. Ankeni men daima aytam. Bürösür aytta Kırgızstan düşmanı kim dep. Kırgızstan düşmanı Kırgız. Mına Manas Atağısın bilesler ölü öründe aytkan. Kanıke yapağısqa. Talassaga jer bolboyt, talasstar el bolboyt dep Taşkentke kaçırgan Taşkentke. Kırgızlardan Manas ösü bilesin kaçırgan Taşkentke. Kayda barabız toğanдар. Birös jep atıp kayda barabız. Manas Atağıs atkan bölünbe Kırgız bölünbe. Bölünsöň börü jep ketet. Bölünüptür Kırgız dep bötön elge gep ketet. Gep ketpedi mına. Afganizatsiya Kırgızstana dep atat. Bölünüp ketti dep atat. Men mew televizordan geberde de görüp alıp söylegönne taң kalam. Aksı eli, Suzak eli, Çetegüs eli. Bizde Kırgız eli var. Bir Kırgız eli var. Bölbögüle eli bizde. Bölbögüle. Güygönümen aytıp atam açık aytkanda. Ankeni köp nerse çydap jürdüm aytpay. Men aytsam sottu basıp atat, tigini tebelep atat dep aytat. Mına kebir zakon bustırgandarga akşım kardı berelik dep atat. O bondor jalaң ele göçönü buubay parlamentin içinde jüröt bakıldap. Kayda baratat Kırgızstan? Toktoyluk kiçine. Toktoyluk kiçine. Şaylego parlamentski şaylego 2 yıl kaldı. Prezidentlikке 4 yıl kaldı. Ağa çeyin Kuday buyursa men amen oňdop bereyin dep atam go. Kuday buyursa oňdop berem go. Birak 20 yıldan beri mına bala baskan Kırgızstan 1,5 yıldan bolat bile. Mına narındıklar malçısıňar. Mına koy saray 20 yıl tazalabasa anan kıgın bir günde tazalasa olaw je. Bilesiňer taş bolup kalat tazalanbay. Mına Kırgızstanda taştan 5 beterde. Oşol ele lisenziya bergen jerden 4-nji ministrin işinden iş kozgolop atat. Birle ministrlikte. Birok kamağa atıp toktattıran barın buyursa, ministrinde, deputatında, başkasındağı, sotunda, prokuratorunda birok içine vakit gerek de. Buna hazır mına oşolle Kanada'nın kamyakası başkaları Kırgızstan'da jaylap atkanda tımпыйып жүргөн NPO'nun bari ısı körmenen narında jüröt. Ekologiya dep. Anın oyu başka. Atambayev ketsin. Bizke başı igen Kürçökkö ilingen bir uğru prezident kersin. Oylagonday kıla berelik dep. İçine gözlü açı alıp, hurmatlı menin mekendeşlerim. Jalgız kana Kırgızstanımız bar. Bölünüp ketse Kırgızstan kim jirgay? Kim jirgay? Hazırkıda erkeletken prezident bolboyt başka bir mamleketke bir region koşulup ketse. 100'den 1000'den adat gerek bolsa. Oşolle bu suyunup ketken Kurmanbek istele gelip kalsa Bakiyev tele jirgatpayt görüp atasınlar. Men moğumça baldarda attırdım dep kaygırganın orunda suyunup atat, tuğra aldım dep. Uşuların artan eriş bir öspem. Bular akça vergen banditler de erçiyüspem. Mına Çetegüs'te Rubinlik'te bir gün geçirdi. Oşa bandit başkargandar. Mına hazır bizke kumtor 4 milyon dollaraga hesap çıgarat. 200 milyon soğuk büdjet talep beret. 200 milyon soğuk. Mına narındın büdjeti kança köpürnat? Mına büt oblastın büdjeti 700 milyon. Oşal 200 milyondu andan göre narıngaca gölge koşup versek boldu dedi. Şu banditlerdi erçip arak kaldanıp, akça kaldanıp, janagınday
Bal sözlerге aldanıp, uşunu kaçan toktotobuz. Kayran menin elim, Kırgız elim. Kayda baratabız? Men jamanca kalparatam. Mına Kuda buyursa görüp atasыңар. Baştagan işin bari oşolle bıyıl Jallabat'ta İrencit kanalı 2007 yılı baştagam. Geterim menen jaylaştırıp bari bir bitirem. Samatты 2007'de baştagam Patstansiya Batkende mına bitti. Datkana başladık mına bitti. Mına Narınges başlap atabız. Kambarata da başladı. Sarıjas da başladı. Başkaralı buyursa. Oşolle Batkenden mına Tekesekirik degen proyekt var жүрөгümde. Anı bitirsek bir gerek bolsa 16.000'den 50.000 hektara çeyin suga çel başladı Batkende. Aylanayın tuğandar. Men çok degende bir demek kılıp keteyin kayra bir Bakiyev'ti şalagana varça. 4 yıl kaldı. Çıdağıla. Anan mintip aytamda men sizlerge. Bari bir albatta sabırdın türü saralsın dedi. Kançalık bisti Türkçe dağı bireleri de atpayız. Oşolle 20 obun yoldu Torogonda aydap görsek dele olmak. Biri ataylap torattırdı da. Biri ölüp kalsın, anan keyin mına Atambayev konkor geçsin dep çıgabız depçi. Arang turat mına açık aytayın. Şu Bakiyev'tin tegereginde жүргөндөр, ake Kuda atake degendir. Mına hazır uşlardı. Baldarыбыз erişip ketpesin jetek üstöge de okşop. Erişip ketpesin. Oşon üçün gebirde men uşu çındıkta aytpasam bolup ötken. Kalganın barın karasam kayradan biyilik almaşıp ötevi dep tımpıyıp oturat da. Jurnal menen, depter menen akça alıp. Albette mına hazır uşu Danyar Rokusena fakçasın ayet bile. Tönkörüşken ayabay. Antkeni bilip turat ayağında tüvüne jeteyiz. Je Bakiyev'tin tuğandары ayet bile akçasın ayabay tüvüne jeteyiz. Je gebiri göngön aytып atpayбы? Kırgızstanda kan tөгülgön sayın, biyilik almaşkan sayın çoğun kızmatқа barıp kalat. Oylap turat da hep biyilikti almaştırsak dağı bir çöntögümdü tolturu olamdı. Bular eldi oylaboydu. Bular kumtordu oylaboydu. Bular ekologiya degendi bilbeyt bu. Aldım jutturla. Oşonduktan menin aylanayın elim uşul yerde mına kamerada tartıp atat. Büyüt mekendeşlerim aytkın kelet Kırgız eline. Kırgızstan mından arı mintip yaşarsa uyat. Arı beri gıdırıple akça istep жүрөмбү. Mına hazır mına geçe söylesem emki cumada жаңы жолдун түндүк түштүктү бириктире турган жаңы жолдун теосу бүтөткөн. Буюрса жазында эмки жашта аны салып баштайын деп атам ачык айтканда. Бирок ошо жолду салсак жолдун кадырын билбегендер жолду жаап отурса бул эмне деген шумдук? Бул биздин динге да жатпайт да. Ислам дининде билесиңер, бул чоң күнөө. İlgeri şariat boyunca biri joldu ataylap buzsa je köpürönü bir butun balta menen çayıp koyçuken. Mına uşunday. Bilbegenderge aytayın. Joldu salalık, joldu tazalaylık. Kırgızstandı götürölük. Baldarыбызга başka bir Kırgızstan kaltıralık. Karap görülöçük. Kazakistan'dan 20 yıl emeskin bile tübelükke var kaldık bızsı. Talaşıp atıp, çırlaşıp atıp, birlik dolaşıp atıp. Ötken jolu prezidentlik şaylығы 87 çıktı le, 4 yıldan keyin mümkün 187 çıkadı. Kiçene sabır etkile alanandı. Sabır etkile kiçin. Men bir fundament tüttap keteyin, uğru gelse dağı Kırgızstan dağı bir turganda olup çık içine çıdap. Sabır eteleken baldarga uvalda, baldarыбызга uval. 4 yılda Kuday buyursa mına açık aytayın. Armiyada kadimkiday olup kılat. Çegarada kadimkiday olup kılat. Bирок 20 жылда жайланган нерсени Atambayev 1,5 жылда бүтө албайт да. Ошондуктан менин урматтуу мекендештерим, мен эмне дерлем ушул жерден. Кудай Кыргызстаныбызды колдосо экен. Кудай элибизге иман берсе экен, сабырдуулук берсе экен. Элибиз алданбаса экен. Baldarыбыз bir жақшылық көрсе екен. Балдарыбыз эле көрбөй ушу отурган чал кемпирлерибиз, аксакалдарыбыз, апаларыбыз жақшылық көрсе екен ушу. Жакынкы эле жылдарда bir башка Кыргызстан көрүнүп.
ушундай татынакай мына бейиште жашап атабыз. Мына жердеги бейиш эң татынакай жер бул Кыргызстан. Ушундай татынакай жерде жашап атып, суунун башында жашап атып, тытышып атып, момундай жүдөп жүргөнүбүз. Тилемчидей болуп президентиңер көрүнгөн жерде грант менен кредит истеп жүргөндү бул уят. Өзүбүздү өзүбүз багалык. Алдым жуттумдарды, бандиттерди ээрчибейли. Айланайын мекендештерим, айланайын кыргыз элим. Мен айланайын элим деп бекер айткан жокмун. Мен айланайын деген сөздүн маанисин да билчү эмесмин. Аягында айтайын да, şu bir туган байкем өтөрүндө билгем. Апама врач айтты, балаңар бүгүн өтүп кетет. Анан апам байкемдин керебеттин больницадан палатанын ортосуна чыгартып, керебетти айланган, айланайын балам, мен кетейин сен кетпе деп. Керек болсо мен кетейинчи, Кыргызстанды сактап калалык. Кыргызстанды сактап калалык. Кишине ойлоңгулачы. Алдым жуттум деле ойлобой. Эмне тартып алам, эмне уурдап алам дебей. Кыргызстанга эмне беребиз? Өлкөбүздү кантип көтөрөбүз деп ойлонолчу. Жолду бускандын ордунда жолду салалчы. Анан бирөө бирдемеге түртүп атса, Камчы Ташиевке окшогон инилерим ойлонсо, өзүнүн башы менен ойлонсо. Кайда түртүп атат деп. Анан сен Чыңгыз Хансың эле ишенип калбайчы. Ойлонуп жүрсөк айланайында. Ойлонуп жүрсөк. Кудай колдосун баарыңарды. Кыргызстанды колдосун. Уважаемые наши гости, еще раз хочу повторить громадное спасибо и за ваше терпение тоже. Я одно надеюсь, Евгений Вячеславович, что мне осталось 4,5 года президентства. Я хотел бы, конечно же, за это время и поприсутствовать на открытии нескольких ГЭС. Спасибо.